Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков үй бүлөлүк ГИФ оюнунун демирчүлөрүнүн атынан 2 миллион сом жардам көрсөтөрүн билдирди. Үй бүлөлүк ГИФ оюнубуздун демирчүлөрү, уюштуруучулары менен батир алып элибизге ойнотобуз деген каражаттар бар болчу. Мындай учурда ГИФтин баарын жыйыштырып батир алабыз деген 2 миллион сомду кайрымдуулукка жумшайбыз. Эгерде ГИФтин шарттарын толук аткарган жоксуңар, акчамды кайтарып бер деген демирчүлөр болсо, пандемия бүткөндөн кийин маңдай тери менен иштеп кутуламын. Ал эми соопчулук иш кылдык десеңиздер, бизге ишениңиздер. Бул акчалардын бардыгы кыргыз элинин жанын сактап калууга жумшалат, дейт ал. Булак чындык дейже. Кыргызстан сулуусу 2017 сынагынын жеңүүчүсү, Аалам сулуусу 2018 сынагынын катышуучусу Бегмай Карыбекова коронавирус инфекциясы менен күрөшүү тобуна ыктыярчы катары кошулду. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, каалоочуларды чакырды. Айтымында модель Бирге ыктыярчылар ассоциациясынын катарына кошулуп, топ 2-июлдан тартып иштей баштады. Ал ыктыярчылар менен биргеликте пандемия шартында ооруканаларда, стационарларда иштеп жаткан мед кызматкерлерге каражат, тамак аш жана башка ар тараптуу жардам көрсөтүүдө. Биз дарыгерлерге жардам берип, COVID-19 илдетине кабылган адамдар менен түз байланышта болобуз. Биздин топто 170 адам болсо, анын ичинен 30-у жигердүү иштеп жатат. Чындап жардам бере алам деген жарандын баарын катарыбызга кошулууга чакырабыз, деген ал.